Саламатсыздарбы, урматтуу Түркия Республикасынын президенти Раджаб Тайып Эрдоган, Россия Федерациясынын президенти Владимир Владимирович Путин, мен Кыргыз Республикасынын жараны, түрктүн баласы, этникалык түрк Кыргыз Республикасында төрөлгөм. Бүгүн 2025 жыл 30 январь өзүм жарандык активист, укук коргоочумун. Мен ушул Кыргызстанда укугум тебеленип атканына байланыштуу Кыргыз Республикасынын жарандарынын укуктары тебеленгенине байланыштуу 2020 жылы январь айында ушул жерден туруп мурдагы президентибиз Сооронбай Шариповичке кайрылуу жасаган болчумун. Сооронбай Шарипович, Садыр Нуркожоевич Жапаров түрмөдөн чыгарып коюңуз. Адахан Кимсанбаевичке кайрылган болчумун. Адахан Кимсанбаевич, биз деген Садыр Нуркожоевичти түрмөдөн алып келип тактыга отургузабыз дегенде, ушул кайрылуум бүт Кыргызстан боюнча канчалаган элдер көрүп, кыргыз эли ойгонуп, Садыр Нуркожоевичти түрмөдөн алып чыгып, тактыга отургузуп президент кылганбыз. Ал кезде Садыр Нуркожоевичтин жубайы Айгүл Жапарова бизге окшоп эле ушундай акыйкат издеп, ыйлап, жардам берип коюңуздар деп суранган болчу. Эми бүгүнкү күндө мыйзам орнойт, Садыр Нуркожоевич кыргыз элинин, кыргыз жери үчүн татыктуу бир президент болуп берет деген ниетибиз бар болчу. Бирок тилекке каршы мына мен банктан кредит алып 80% Кыргыз Республикасынын жараны кредит менен жашайбыз. Ошол кредит алып аткан кезде банк байтүшүнгө мүлкүмдү залогко коюп күрөгө мен кредит алып аткан кездеги эле баа менен баалап атышат. Ошол банктан алган каражатка курган объектилерди атайын баалабай келет, баалаттырбай келет, эсептетпей келет. Ошондуктан урматтуу Түркиянын президенти бүткүл бүгүнкү күндө түрк тилдүү мамлекеттердин ата бабасы болгон түрк тилдүү мамлекеттер үчүн кошун төшүн тосуп берген Раджаб Тайып Эрдоганга бир тууган иниңиз катары суранып кетет элем. Сизден мен жардам күтөм, сизден мен жардам сурап жатам. Мыйзамдуу түрдө мен укугум тебеленип атканына байланыштуу сиз дүйнө жүзүндө мусулмандарга жардам берип атасыз. Мага дагы жардам берип коюңуздарды суранам. Россия Федерациясынын президенти Владимир Владимирович Путин, сиз жеке бир эле Россиянын эмес, Россия мамлекети менен тыгыз байланышта ошол мамлекеттерине укугун коргоп атасыз. Мына Кыргызстандагы көрүнүш боюнча үн катып жардам берип коюңуздарды суранам. Себеби мен Кыргыз Республикасында мыйзамдарына ылайык как русскоязычный болуп эсептелем. Ошондуктан этникалык статусума таянып, акыркы үмүт менен сиздерден жардам сурап жатам.